күткөндө сизди башынан, мен болгом сизге ашыккан. Катарлаш келбей жашыбыз, тартылам эже тартылам. Издегем көптөн сапардан, байкатпай сизге кабылдым. Тымызын тиктеп жүрөккө салдыңыз эже жалынды. Жакшынам, о жакшынам, ашыкмын эжем кашыңа. Дүйнөдө барың жакшыдан, кайылмын эжем жашыңа. О кайылмын эжем жашыңа. Жакшынам, о жакшынам, жүрөккө тумар тактыңай. Алып бир кетсем айылган, ат энең болот каршыда. О ат энең болот каршыда. Ушундай жагымдуу чыгарма менен биз бүгүнкү көрсөтүүнү баштап алдык. Бүгүн биздин көрсөтүүнүн коноктору интернет жылдызына айланган, деги эле өздөрүнүн мукам үндөрү менен белгилүү болуп келе жаткан жаш таланттар Нурбакыт Аскаров жана Мээрим Тилебалдиева деген сулуу кызыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсыңарбы, кандай келип алдыңар? Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элим. Кудайга шүгүр, баары сонун жакшы келип алдык, кыйналбай эле. Эмне жаңылыктар? Жаңылыктар акырындык менен болуп атат, алдыга умтулуу процессинде иштеп жаткан учурубуз десем дагы болот. Эң сонун. Нурбакыт, өзүң жөнүндө айтып берсең, кайсыл жердин тургуну болосуң? Мен өзүм Жалал Абад областына караштуу Ак Суу районунун Сыны деген айылында туулуп өскөм. Туулуп өскөн жерим Сыны айылы. Ошол Жакшынам деген чыгарма менен белгилүү болуп келе жатасың. Анан ошол сен деги эле Жакшынам деп кимдерди эсептейсиң? Жакшынам деп көбүнчө азыркы учурда өзүмөн чоң эжелериме арнап буларды айтып жатам. Жакшыналарым эжелерим го. Эжелериң арналат. Интернетте деги эле ошол TikTok, Instagram, ушул баракчаларда активдүү колдонуучу катары силерди тааныйбыз. Анан деги эле анын эмне пайдасы бар баягы жаштарга? Ал туура пайдалануу, туура эмес пайдалануу деген өзүнүн жолдору бар да. Анан интернетти кайсыл максатта пайдаланасыңар? Каржылык маселелериңерди чечкенге жардам береби? Менин оюмча бул интернетти азыр өзүңүз айтып калгандай эле туура жолдо да пайдаланса болот. Ал туура жолдо пайдаланганда бул өзүңдүн талантың менен отуруп калбайсың да, изденип, андан ары дагы өнүктүрүп талантыңды. Айрымдар айтат го, таланты бар, тааныш жок деген сөз бар азыр бизде. Бирок менин оюмча таланты бар, тааныш жок, мындайча айтканда тааныш жок деп дагы отура бербеш керек. Себеби деген өзүң дагы аракет кылышың керек. Балким аракет кылсаң ошол Кудайым сиздин берекесин берет деген бекеринен айтылбайт. Ал эми акча жаатына келгенде балким биз дагы ушинтип активдүү болуп, Кудайым буйруп ушундай көп катталуучу чогултуп алып, биз дагы ушинтип башка ырчылар, блогерлер сыяктуу эле рекламалардан да сунуш түшүшү мүмкүн деген ойлор келет. Учурда ошол рекламалардан каржы маселеси чечилеби? Ооба, рекламалардан. Мисалы, азыркы учурда өзүмдүн аудиториям бир аз кичине болсо дагы рекламалар келет. Жана дагы көпчүлүк блогерлер, Кыргызстан, Казакстан блогерлер гиф жасайт. Мисалы, элдерге жакшы жагы менен таанылып, жана да белектерди аларга тартуулайт. Ошондой эле биз аудиториябыз аз болсо дагы бир аз Инстаграмдан каржы тарабын табабыз. Мерим, мен сен китеп көп окуганыңды, баягы сүйлөгөн сөздөрүңдөн, деги эле берип аткан маектериңден байкап калдым. Анан өзүң теңдүүлөргө деги эле кандай китептерди тандоону сунуш кыласың? Ал эми өзүнүн жараша болот, кандай китеп тандайт, ал жагы өзүнүн көз каранды болот. Эң башкысы ошол тандаган китебин түшүнүп окуш керек. Түшүнүп, эмне болуп атат ичинде эмне жөнүндө жазылган, автору ким, ошону түшүнүп окуш керек. Анан жөн эле быды окуп келсең анда өзүңүз билгендей эле маанисиз эле жок да. Эң башкысы кайсы китепти тандайт, ал жагын өзү чечсе, эң башкысы ичинде эмне жазылган, бул китепте автор ушул темада эмнени жеткизгиси келген, ошону түшүнүп анан окуш керек деп ойлойм. Өзүң кандай китептерге кызыгасың? Мисалы мен биздин бир агайыбыз айтчу, 100 пайдасыз китепти окугандан көрө Чыңгыз Айтматовдун бир китебин 100 жолу кайталап окугула депчи. Анан кандай адабий чыгармаларга, балким фантастикалык чыгармаларга басым жасайсың? Меники адабий чыгармалар көбүнчө повесть. Ар кайсы бир эле кыргыз тилинен эмес, азыр өзүңүз айтып кеткендей, Чыңгыз Айтматовдун да чыгармаларынан болобу, деги эле башка чет жактын повесттеринен болобу, ар кандай окуй берем негизи. Эң башкысы түшүнүп окуш керек да. Эң сонун. Китеп жаатында сен кандайсың?
китеп жаатында мен китеп жакшы окуйм деп деле айтпайм, бирок кез кезде өзүмө жаккан китептерди арасында окуйм. Өзү быйыл 1-курсту аяктап калдым деп калдың, 1-курсту аяктап калсаң, анда баягы айылдагы жашоодон шаарга мынат келип, бул жакта ата энең жаныңда эмес, өз тагдырың өзүң колуңда дегендей. Анан кандай өзгөрүүлөр, кандай кыйынчылыктар болду негизи шаарга келип, баягы студент болгондо? Өзгөрүүлөр болду эми, бүт эле баарысы айтат, студент болгондо бүт баарын көрөсүң, ачка каласың, ток каласың дейт. И ошондой күндөр биздин башыбыздан өтүп атат. Бирок ага деле Кудайга шүгүр, бүт баарысы жакшы. Жаңы досторду күтүп калдың? Жаңы досторду күтүп, жаңы группалаштарды таап, алар менен жакшы байланышта болуп, көп достор таптым деп чыгармачылыкта. Баягы мектеп учурунда баягы эски дос эстен кетпейт, жаңы дос баракка жетпейт деп коет го. Мектеп учурундагы элестерди дагы деле сагынат болушуң керек. Албетте, ал мектеп учурдагы классташ досторумду эч качан унутпайсың го. Алар дайыма жүрөктө болот. Баарын жакшы көрөм мен. Жана дагы эми бир аз арабыз алыс болсо дагы, бирок сүйлөшүп, жакындан телефон чалышып ушинтип турабыз. Сенин жакын досторуң барбы, Мээрим? Мен жакын досторум бар, Кудайга шүгүр, жок деп дагы айтпайм. Ошол жакын досторумдун бири ушинтип мени азыр өзүңүздөр көргөндөй эле кавер тарт деп сунуш киргизген. Ошол досумдун мени берген мотивациясы менен ошол досума Кудайым жолуктурганына шүгүр кылып, азыр алдыңыздарда интервью берип отурам. Учурда өзүңүз билесиз, мен мектеп окуучусумун. 10-классты бүтүп атабыз. Айрымдар айтат, 2003-сүң го, эмнеге 11 эмессиң деп. Мен деген негизи классымдан эң жалгыз эле 2004-төр бар. Эң жалгыз 2003 менмин десем болот. Себеби дегенде 1 жыл кеч окуп, ошол 2004-төр менен окугам. 1 жыл кеч окуганыма дагы өкүнбөймүн. Себеби дегенде ошол досторум жашына карабай жакшы мамиледе, жакшы достошуп, азыр Нурбакыт байкем айткандай эле жетишип калбадыкпы? Телефон аркылуу дагы онлайн режимде болсо дагы сүйлөшүп турабыз. Көрсөтүүнүн алкагында бүгүн көбүрөөк музыкалык аткаруулар болсун сиздер үчүн. Ошондуктан азыр Сармирден сыяктуу кылып, бири-бириңерди улап, ырдап бизге сонун көрүүчүлөрүбүзгө сонун бир жакшы маанай тартуулап бергиле. Санага салып менин түшүмө кирдиң, садагам гүлүм болуп гүлмүңдөп тийгин. Кайдасың айтчы деги ашыгым азыр, кадырын кечиремми кечеги билдим. Эстесем мезилемин от болуп күйөм, эх жаным кечирилгиз белени күнөм. Мейли күн арадан ай жылдар өтсө да, мен сенин махаббатың баары бир сүйөм. Эркем ай, дечелем сени, эркелебемми кайрылып келчи, кечирип мени. Canım жалгыз sensin, жарык чачкан таңым sensin, жанымда жүргөн көлөгөмсүң, жандай көргөн жалгыз адамым, жалындап жүрсөк бирге деймин. Карап, 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 бир өзүңдү самап, 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 отурамын эстеп алып, анан мен махаббатка батып барат жаным, 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 Сагыныч чогулган, аябай сени
yaraga. Al bütün varım yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yürü acıt kanat beni parçala. Ölsem de kıyan senin elindir. Sen dokun ziyan olmaz bana. Sığamın sağa kızılsılık münöz. Kızıl gülüm sen menin. Göçö demen görsem kızganamın. Sulu selkim sen menin. Geçe jursam bir de sen de jürdüm. Köp kızdardı aralap. Köp jigitler kızıktırat senin. İçke sundu delbirim. Delbirim ha delbirim. Ay 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 delbirim ha delbirim. Ay 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 sensin benim delbirim. Ay 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 delbirim. Ay delbirim. Yaşondu saymaladın beni suygun yüreğimden bakışına. Atıp suyunun gülün. Jürösün sen kantip günütün. Ova bilem suyöründü sezip kelem. Sezimingdi jaşırsan da gözlerinden körüp kelem. Ova bilem suyörümdü sezip kelem. Sezimingdi jaşırsan da gözlerinden körüp kelem. Ушул чыгармачылыкка келгенде деги эле бир мындай колдоп турган күч болот да баардык адамдарда. Сенин колдоочуларың ким? Менин колдоочуларым биринчиден Алла, экинчиден ата-энем. Дайыма колдоо көрсөтүп турат. Колдоо көрсөтүп турат. Жана дагы өзүмдүн Instagram, TikTok парақшамдагы аудиториям. Эң сонун анда ушул биздин көрсөтүү аркылуу өзүңдүн ата-энеңе саламыңды жолдоп, жакшы көргөн сезимдериң болсо арнасаң болот. Ата-энем, мен сиздерди жакшы көрбөйм, мен сиздерди сүйөм. Жана дагы баардык айылдагы туугандар, классташтарым, досторума баарына салам айтам. 5 кол тең эмес да. Жалпы эле суроо коеюн, 5 кол тең эмес. Биз баарына жагы бербейт экенбиз. Анан биздин чыгарган видеолор балким кээ бир адамдарга жакпай калышы мүмкүн. Ошондой эле силердин ырдап аткан ырларыңар деле кээ бирлерине жакпай, ар кандай сын пикирлер айтылышы мүмкүн да. Анан мээрим баягы
ошондой туура эмес келген нерселерге баары бир аялбыз, биз кичине көңүлгө алабыз, ыйлагыраак келебиз, сезимтал болобуз. Анан сен кандай кабыл аласың ошол туура эмес, бир башкача жаман сөздөр келип калса сенин дарегиңе? Эми биринчиден бир аз башкача болосуң, жашырбайм аны делечи. Башкача болосуң, себеби деген өзүңдүн дарегиңе айтып атпайбы. Анан көбүнчө ырдаганыма эмес, мен 2003 деп айттым го өзүмдө. Ошол сырткы келбетим боюма көп сын тагышат да. 2003 мындай болбойт. Карачы, мен 2003мүн, мени кара, анан өзүңдү кара дегендер толтура. Анан ошол сөздөн башында аябай жаман болчумун, бирок кийин түшүндүм, Алла Таала ушинтип жаратты. Эң башкысы аман эсен, ден соолугубуз чын десек да болот. Көбүнчө ырдаганыма эмес, ушул боюма көп сын тагышат. Ырдаганым жакшы эле, ага жакшы комментарийлер жазышат. Ушул темада эле, бойго келген темага эле негативдер болбосо, калган жактан баары сочный жакшы кетип атат десе болот. Сиз хейтерлерге кандай карайсыз? Хейтерлерди мен баардык хейтерлерди жакшы көрөм мен. Чынында мен бүт баарысын окуп турам. Алар да айтат го, мен чоң ырчылардан жана башкалардан мотивация алам мен. Неге дегенде ушу адамдардын сага жаман жазган смстерин сен окуп, ошолор туура кабыл алып берсең, анда сен вообще алдыга карай өнүкпөйсүң. Адамдар жакканы жага берет, жакшылар жакшы жагын алсын, жакпагандар менден кете берсе болот. Кармабайм деп. Кармабайм эч. Бирок негизи жакшы сөз жан эргитет деп коет го. Ушул хейтерлер болобу деги эле ошол көрүүчүлөрдөн туура эмес бир маалыматтар келе турган болсо, намек кылып да айта кетели. Ал жазып аткан учурга деле ошол эле убакыт, ошол эле телефон, ошол эле көз кетет. Биз 5 күндүк өмүрдө бири бирибизди сыйлап калышыбыз керек да. Анан мүмкүн болушунча жакшыраак ошол келе жаткан жаштарга бир шыктандыруучу сөздөр жазсак, мындан да өнүгүп өсөт деген нерсени айткым келет. Нурбакыт, сенин алдыга койгон максаттарың жана сен өзүңдү 10 жылдан кийин кандай эсептейсиң, кандай элестетесиң? 10 жылдан кийин буюрса бир заботливый ата болом. Жана дагы Кыргызстанга таанымал, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан бир жакшы бир үндүү ырчылардан болом деп ишенем өзүмө. Эң сонун ошол мындай камкор атанын камкор жубайы болсун деп тилек кылалы биз дагы. Анан деги эле ошол аял затында өзүңдөн баалаган сапатың кайсы? Аял затында кандай болуш керек? Аял заты эгер мен үйлөнөм деп чечим чыгарсам, ал мени сүйсө, менин ата-энемди сыйласа, жана айткан сөзүм угуп, ал мага чыгармачылык жактан болбосо да башка жактан болсо дагы мага поддержка кылып турган болсо болду ошол. Бул эң сонун нерсе. Сен үчүнчү? Мындай мырзалар, сен өзүң баа берген, негизи мырзалар кандай болуш керек? Мырзалар деген ар бир эле жакшы, мындай айтканда Кудайым деген сен өзүң кандай болсоң, ошондой мырзага жолуктурат деп биздин аалымдарыбыз айтып эле жүрөт. Бирок менин оюмча, мен чыгармачылыгымды колдогон азыркы учурларда болот го, эми жубайыңдын ырчы болушун деги эле иштешин каалабаган мырзалар кызганып, ошондой учурлар көп кездешет го биздечи. А меникинде мени моралдык жактан колдогон, мен жанымда өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк болгон мырзага жолуккум келет. Иншаллах Кудайым эми бардайым баарын угат, жаштын тилегин берет дегендей ишенем, жолуктурам депчи. Азыр учурда карьераны куруп алалы биринчи. Ошол биринчи максат. Анан бактылуулук кайсыл жакта? Деги эле бактылуу болуш үчүн адам эмне кылыш керек? Негизи адамдар баарыбыз эле бактылуубуз, бирок кээ бир кичинекей эле көйгөйлөр үчүн биз ушундай паникага алдырып, ушундай эмоцияга алдырып эле өзүбүздүн мындай нервибизди корото беребиз да. Негизи бактылуулук ушундай кичинекей нерседе, үй бүлөңдүн жанында отурганың, эртең менен уктаганда турганда ата энеңдин чай ичип отурган, каткырышып отурган, бир туугандарыңдын үйдү чачса дагы үйдө чуркап жүргөндөр, мына ушул бакыт деп ойлойм менин оюмча. Эң сонун. Нурбакыт, ушул бакыт менен эр шаркак дайыма бир кайгы капа, деги эле адам жашоосунда коркунучтар дагы бар да. Сен үчүн коркунуч эмне? Жашооңдо коркунуч эмнеден коркосуң? Жашоодо мен үчүн эң корккон нерсем бул ата энемди жана бир туугандарымды жоготоболдан корком. Жана дагы өзүмдүн адамдык сапатымды жогото албасам деген эле ой. Калганы баарысы болот берсе. Өзүңө кандай мүнөздөмө бересиң адамдык сапат боюнча? Шайырсың балким? Адамдык сапат боюнча шайырмын, жөнөкөймүн десем болот.
элдин баарысы эле билсе керек. Жана дагы сулуумун десе. Ооба, адам өзүн биринчи баалаш керек да. Адам өзүн сүйсө, анан айлана чөйрө сүйөт. Ооба, анан бактылуулук деген эмне сен үчүн? Бактылуулук мен деле ошо ата-энем жанында, үй бүлөм жанында, Кудайга шүгүр бардык нерсе жетиштүү. Ошолго менин бактым. Ата-энем, бир туугандарым, жакын досторум. Нурбакыт, ушул сенин баракчаңан көрүп калдым, ар кандай вайндар жүрөт, кыска видеолор жүрөт. Анан ошолорго өзүнчө бир актёрдук жегерчилик да керек да. Анан сен негизи кызыгасың актер болгонго, кинолорго сунуш түшсө кабыл алат белең? Ооба, кинолорго жана клиптерге сунуш түшсө кабыл алат болчумун. Неге дегенде башында актерлукка да кызыккам. Азыркы жашоодон алынган нерселерди вайн катары элдерге тартуулап жатам. Эгер колумдан келсе, неге болбоско клиптерге эле тартылсам деген ойлорум бар. Азыркы учурда биз тартып жаткан вайндарда биз 30 кадрдан наракка ашык сөз кадр тартабыз да. Неге дегенде ал жерде бирөөсү күлүп берет, бирөөсү туура эмес сөз сүйлөп коет, туура эмес кыймыл кылып коет. Ошол себептен эле аны тартып биз ошондой эмгек менен монтаж кылып киргизебиз. Ошону элдер баалап атпайбы десе. Баалап калат. Ушул эле суроо. Мека, негизи актриса болууга кызыгасың. Бул убакка чейинки берген маектериңден көрүп калдым. Актриса болуу бул дагы бир тармак мен үчүн деген. Негизи буга чейин мектепте деле мындай кичинекей чакан ролдорду аткарам. Аябай эле профессионалдуу актрисамын дебейм, бирок ушул жаатта да тажрыйба алып, өзүмдү алдыда дагы сынап көрөйүн деген ойлорум бар. Алдыда дагы эми Кудайым буйрса, иншаллах, балким жакшы киного сунуш түшсө, мен ошол жакшы кинолордун биринен көрүп каларсыздар. Ийгилик. Жалпы ата-энелердин урматына ата-энелерибиз бар болсун, өмүрлөрү узун болсун, жана ошондой эле балдардын жалаң гана жакшылыктарын көрө берсин деген тилек менен сиздерге ата-эне деген ыр белек болсун. Октабай күнү түнү өстүргөн жалтын апа, мен үчүн менет кылган, ал менин жалгыз атам. Ак сүтүн актар бекем,